Чыныгы эркек киши кандай болуш керек деп ойлойсуз? Чечкиндүү болуш керек. Сөзүндө салмак болуш керек. Ошо. Хорошим, чтобы, хорошим должен быть. Главное, чтобы не обижал жену, любил. И вторую жену не имел. И все, да. Боорукерлик, чечкиндүүлүк, мындай семьясын болуш керек да, бала чакасын, аялын караш керек. А сиздин күйөөңүз ошондойбу? Чыныгы эркекпи? Чыныгы эркек, конечно. Чоң рахмат эже. Жоопкерчиликтүү болуш керек, үй бүлөсүнө адамгерчиликтүү болуп, жакшы көз караш менен караган, ичип алып үй бүлөсүнө чатак салып эметпеген, үй бүлөсүн сыйлаган. Чыныгы эркек киши ак көңүл болуш керек. Адамды сыйлай билиш керек. Өзүн сыйласа адам сыйлайт. Чыныгы эркек киши. Анан эркектин деп төшкө кыла бериште эмес да кеп. Ошол жерде баары сый урматтан башталат да, баары нерсе үй бүлө дагы сый урматтан. Бири-бирин сыйласаң анан жашоо өз нугуна чөт. Ошо менин оюм ушундай да, жеке. Ну, он не должен быть никаким, как бы. Каждый человек, как бы, сам по себе делается. Ну, такое. Чыныгы эркек намыскер болуш керек, чынчыл болуш керек, чыдамкай болуш керек, көтөрүмдүү болуш керек. И өзүнүн сөзүнө турганды билүү керек эркекке. Эркекче деген сөздү айтат го эркектер. Ошо эркекче деген сөздүн маанисин терең түшүнүш керек. Эң негизгиси сен ичиңен адам бол. Мына жүрөгүңөн таза бол. Жакшылык кылгын бардыгына тең. Жаман ой ойлобогун. Эгерде сен бирөөгө жаман ой ойлосоң, ал жаман болот ал адамга. Өзүң билбей каласың, ошо кайра кантип кайрылып сага келет, сага да ошондой жаман болот. Эркек болуш керек. Вот. Үй иши болобу, аялына, балдарына жакшы мамиле кылып, аларды өстүрүш керек. Мына мен кызым уже 39-га толот, уулум 37-те, кичүүсү 32-ге толду, мына 19-та. Ошолордун баары төрөлгөндөн баштап жалак жууп, сууга түшүрүп, тамак ашын бышырып, мен деле чоңойттум алар. Колум үзүлүп калган жок да, туурабы? Бирок меники да, менин каным да булар. Башка бирөө антип жасабайт эч качан. Ошон үчүн эркек болгондо накта эркек болуш керек. Айткан сөзүңө турушуң керек, аткарышың керек. Эгерде бирдеме жасай албасаң, анда сөз бербей эле кой. Бир жолу ошондой кыласың, эки жолу ошондой, үчүнчү жолу досторуң айтат, башка адамдар бу айтканын жасабайбы, муну эч кандай иш кылбаш керек болду деп сени унутуп да коюшу мүмкүн да. Ошондой эркек деген ошондой түз жүрүш керек, айткан сөзүнө так туруш керек да. Вот. И жасаш керек баарын. Я не знаю, он прежде всего семью должен обеспечивать свою, чтобы у него семья ни в чем не нуждалась. Вот. То есть забота, проявление любви какой-то. Ошол баардык жагын жайгаштырып, баардык жагын шартты түзүп берип коюп, анан кийин милдет ошол балдарды өстүрүп, тарбиялап, окутуп, жолго коюп дегендей. Эркектин милдети ошол. Оокат тирилик дегенди башынан көтөрүш керек. Үйдөгү тартип, мисалы үчүн, ички өзүнүн шарттары бар да, Кыргызстан илгертен келе аткан, туура келген. Ошолорду карманып, анын эч бир зыяны жок. Жакшынакай алып туруп, биринчи кезекте Курандын шарты боюнча, экинчи өзүнүн ички деңгээли боюнча, өзүнүн ыхласы боюнча карманып, жакшынакай кылып шарт түзүп койсо, анан ошонун жыйынтыгына жетсе, эң сонун эркектин милдети ошол.